Жашообузду канча бөлүктөргө бөлбөйлү, анын бир бөлүгү сөзсүз бул сүйүү болуп бөлүнөт эмеспи? Анын сыңарындай ошол сүйүүбүздү, ичибиздеги махабатыбызды, жакшы сезимдерибизди арнап кайрадан биз Кел чай ичели программасы ишибизди баштап турган учурубуз. Баарыңыздарга сүйүү тартуулайбыз. Биздин көрүүчү сүйүктүү. Мына ошол сүйүүнү сиздер дагы кабыл алып, сиздер дагы бизге жибериңиздер дейли. Кантип жибересиз? Жөн гана бизди көрүп отуруп, жагымдуу маанайда отуруп беришиңиз керек. Бул таңда дагы бир жолу салам айткан Кел чай ичели программасы жана мен Айпери Адамкулова. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн 1 декабрь, мына ошентип кыш келди дегендей 2023 жылдын кышында турабыз. Негизи бир жылда 2 жолу келип жатат кыш. Мына ошентип декабрь айы кирип келди. Эми көз ачып жумгуча жаңы жыл келет дегендей. Кыскасы 1 декабрь жаңы жыл келген мезгилден тартай эле, бир ушундай сезимдер болот го. Жаңы жыл келген сыяктуу эле. Бирок эшиктеги аба ырайына караганда андай нерселер анчалык болбой жатат. Бирок жакын арада сөз түрдө кар жаап, кыштын өзүнүн бир илеги келет деген ишеничтебиз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы сканлооңуз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү золтуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Баалуу белектерди утуп алышыңызга биз абдан тилектешпиз. Урматтуу көрүүчү, утуп алган болсоңуз биз абдан сүйүнөбүз жана кубанычта болобуз. Ал эми биздин программабызга келген биздин коногубуз бар. Тааныштырып өтөйүн, TikTok блогер бизде Адил Курманов бар. Кош келиңиз, Адил. Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен элдер менен учураша албайсызбы? Саламатсыздар, урматтуу Любимый каналынын телекөрүүчүлөрү. Мен келдим деп коюңуз. Мен келдим. Менин атым Курманов Адил. TikTok тартам, ошо блогер. Адил, кош келиңиз. Негизи TikToктон карасак, сизде мынчалык жай сүйлөйт, анан уялат деп ойлобойбуз да, негизи. Азыр баягы жаңы киргенге бир аз толкунданып жатышыңыз мүмкүн. Миллиондогон көрүүлөрдү топтойт экенсиз, Абдан көптөгөн көрүүлөрдү биз баракчасын карап чыктык. Көрүүлөр бар экен. Балким TikToктон тааныптырсыз, баягы атын тааныбаса дагы жүзүн таанып калган учурлар көп болот го. Балким Адилди сиз дайыма эле көрүп жүрөсүз болуш керек. Адил, айтып берсеңиз, эң алгач кантип мындай кызыгуу башталган TikToкту тартыш керек, өзүңдү өзүң тарткандан кээде көбүнчөсү тартынат дегендей. Башында тарткандан уялчумун чын эле, анан 1-2 видео тарткандан кийин жакшы просмотр болуп кетти, анан элдер да жазып колдой бергенден кийин анан көптөн күндөн тартып атып жакшы болуп кетти. Анан камерага дагы көнүп калдыңыз, Жакшы. Азыркы учурдагы эң көп көрүлгөн видеоңуз канчага чейин жетти көрүүсү боюнча? Бир видео бар, 2,5 миллионго жакын болуш керек. 2,5 миллион көрүү болгон, Ал эмне болгон видео эле? Ал мондай венаны көрсөткөн, мындай кыймылдаттырып, анан ошол 2,5 миллионго жакын болчу. Мындай кыймылдаттыргам да. Кыймылдата аласызбы? Мындай вена кыймылдаганга ошол элдер шок болгон. Ал эмне болуп кыймылдаттыңыз эле? Кыймылдата аласызбы азыр? Жок, венандай мисалы мына турат го. Мондай кылып ойноп турганда. Ошол 2,5 миллионго жакын просмотр алган. Эң көп ошол алган. Калгандары 1 миллион, 1,5 ушундай. Чынында эле тамырларын кыймылдатат экен, Адил. Менде андай нерсе жок, мисалы кыймылдата албайт экенмин. Бул эмне болуп, кантип кыймылдаткансыз? Мурдатан эле неме? Мындай эле ойноп отуруп эле тартып киргизип койгом анан. Көп элдин баары дуэт жасаган болчу, типа. Сонун экен деп. Баарына жагып
Жакшы. Мисалы азыр 2,5 миллион эң көп көрүү, анан 1,5 миллион, анан 100 000, 200 000 биякта эле калат экен. Көбүнчө видеолорунан абдан көп көрүүлөр бар экен да. Анан көчөдөн тааныгандар барбы? Бул Адил деп. Көчөдөн таанып сүрөткө түшкөндөр көп. Ай баратканда сүрөткө чыгып алыш деп. Жылдыз экенсиз да, кандай экен негизи? Жакшы болот мындай. Сүйүнүп кетем бит, кетип баратканда сүрөткө чыгып алыш деп түшүп кетет. Барып Инстаграмга сторияга салышат же музыка кошуп видео жасат TikToктончу. Бул Адил менен сүрөткө түштүгүндө. Ар кандай жерлерге барганда сүрөткө түшүп турат. Каракол шаарына барганда түшөт. Жакында эле Нарын, Байзак деген айылга барып келдим. Аяктан да мектептен түшүп. Жумгалгабы? Жумгалга. Эмне болуп бардыңыз ал жака? Конокко барган болчумун ошол жактан, анан кетип баратсам. Мен айылыма барып келген турбайсызбы? Кетип барсам эле мектептен 1-2 чыга алды. Аны көрүп бүт класс чыга алды. Көп киши түштү. Анан көчөдөн кетип атканда да түшүп турушат. Эң сонун кыскасы Адил жылдыз экен да азыркы учурда. Азыр анда кайсыл Адил, эмне болгон видеолор деп аткан болсоңуз, азыр биргеликте чогуу көрөлү. Адилдин кээ бир видеолорун көрүп алдык, TikTokко салынган. Анан Адил бул жерден карасам, аябай деле укмуш нерселер жок экен, Мисалы, элдер, мен ушуну үйрөнүп алышым керек экен деген деле бир эч нерсе жок экен. Болгону Адил өзүн көрсөтүп эле түшөт экен. Анан монтаж баягы TikToктун өзүнүн программалары бар эмеспи, автоматтык түрдө монтаждап коет, Мына ошолорго эле салынган видеолор экен. Адил деле көрөт экенбиз ал жерден, Анан ушул видеолор эле көп көрүүнү топтойт, Адил. Өзүңдү көрсөткөндө. Өзүм жасачым Какуттен, ар бирөөнчү, анан кийинчерээк TikTokто шаблон деген пайда болду, готовый ошол эле болуп калды. Мурда өзүм сачым бирок. Анан элдер сурап, мен көрсөтчүмүн да, мындай деп. Туттор сачым. Кийинчерээк эле шаблон деген пайда болду. Ошондон жеңил болуп калды да, колго сабай. TikTok үчүн канча убактыңды коротосуң? Күнүнө 2 видео салып турам, кечинде 11-12 болду. Ошол убакыттарда жакшы көрсөтүлөбү? Мен түнкүсүн салам, анан кетет да. Күндүз салсам эмне болот? Күндүз деле болот, просто мен кечкисин салам да, мындай. Жакшы кетет да. Сиздин көрүүчүлөрүңүз кечинде көрөт турбайбы анда? Мындай кечинде көрүп, анан эртеси кирсем уже алып коет да, просмотр жакшы эле. Түшүнүктүү. Адил, өзүңүз эмне менен алектенесиз? Өзүм жаңы эле окуу жайды бүттүм. Национальныйда, колледжде программист. Жаңы эле окууну бүттүм. Эми жаңы жумушка кирем буюрса, өзүмдүн специалистим боюнча. Каяктан болосуз? Көлдөн болом, Караколдон, шаарынан. Бишкекте окуйм, жаңы эле бүттүм ошо. TikTok блогери болуш үчүн атайын барып окуш керекпи, мобилографтар же болсо кандай бул жерде же өзүңүз эле жасап кетсе болобу? Жок, азыр TikTokто жеңил эле, азыр ар кандай любой видео салса эле кетип калышы мүмкүн рекомендация. Жеңил эле азыр өзүн таанытуу. Просто кичине колдоо керек да адамдардан. Мисалы комментарийге 5-6 адам мындай сонун экен, тигиндей экен деп жазып койсо эле адамдар колдоп кете берет. Тиги мотивация болот да адамга. Негизи баягы атайын окуп деле кереги жок, блогер болбой деле жөн эле бир видео салып койсо деле көп көрүү алып кетиши мүмкүнбү? Мисалы, бир видео салып койт, анан ал комментарийде элдер ал адам мактап койсо мотивация болот, дагы тартайын деп. Анан тарта баштайт, күндөн-күн анан өсө берет. Жакшы. Видеолоруңуздун баягы ошо көрүүлөрү көп болуп атпайбы? Акча таап баштадыңызбы? Жок, мындай реклама анан там чакырып турат, бирок кылбайм реклама. Мындай эле салып турам, акча таппайм. Эмнеге? Реклама деле кылбайм. Мындай эле тартып турам да. Видеолор салып эле. Негизи баягы мен видеом чыгарып берип койчу деп реклама сунуштагандар барбы? Бирок кылбайм аларды. Эмне себептен? Мисалы, акча баарын эле керек, анан бул жерде баягы өтө деле иштебейсиз, видеону салып коюшуңуз керек, акча келе берет. Эмнеден баш тартып атасыз? Көрүүчүлөрдү жоготом деп? Деле салып коем, акчасын деле албайм деле мындай эле. А так реклама деле кылбайм да. Мындай сурагандарга жардам кылып салып коем. Акча деле албайсыз? Албайм. Мындай эле. Акча деле кереги жок окшойт, сизге? Мындай эле да, реклама деле кереги жок.
Балким көптөгөн рекламаларды салып берсеңиз, аудиторияңыз, көрүүчүлөр жактырбай калышы мүмкүн бул нерсени. Ал нерсени билбейт экен, бирок мен башынан эле реклама кылып көргөн эмесмин, акча алып көргөн эмесмин эч кимден. Мындай эле салам өзүм үчүн эле. Видеолорду өзүм үчүн просмотр алса албаса деле, кетсе кетпесе деле өзүм үчүн салам. Сиз киргизген видеолорду өзүңүз эле көрсөтүп ушинтип тартасызбы, көбүн эсе же башка бир нерселерди дагы чыгарасызбы? Только өзүмдөн деле. Өзүңүз деле? Сиз деле көрүп отуруп өткөндө 2,5 миллион ушу Адилди карап коеюучу деп эле. Кээде видеолорумду салып турам, мамамда салып турам. Көбүнчө өзүм салам. Өзүңүз деле? Көбүнчө. Тигил жака барат деле, бул жака барат деле, бир нерсе жасап деле, өзүмдү тарта калайынчы деп тартат экенсиз да? Ушуну тарта калып анан кечиксин шаблондор менен киргизем, анан кетет баштарым. Өзүңүздү жакшы көрөсүзбү? Жакшы эле көрөм, Ошо, өзүңүздү жакшы көргөндөй эле көрүнүп турат, видеолоруңузда өзүңүздү көп тартат экенсиз, анан аябай бир сонун монтаждар менен чыгарат турбайсыз. Келиңиз, сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Сүйлөшкөн кызым жок. Жокпу? Эмнеге? Билбейм, ошо жок. 2,5 миллион адам көрүп атса анан, ошончо көбүнчөсү кыздар го деп ойлоп атам да мен. Анан кантип жок болуп атат? Жок болот, сүйлөшкөн кызым жок. Кандай кыздар менен сүйлөшкүңүз келет? Жакшы ыймандуу, мени сыйлаган, ата-энем сыйлаган жакшы кыздардан болсо эле болот. Маңнайыма туш болгон эле болот. Мисалы, TikToктон жазгандар барбы? Бар. TikToктон эмес, Instagramдан жазышат көп. Instagramданбы? Кыздар өздөрү жазат, Сизден жооп болобу? Болот. Ар бирине жооп берем. Ар бирине жооп бересизби? Комментарий баарына жооп берем. Мындай бой көтөрбөйм да. Эл менен эл болуп эле. Кандай баштасам ошондой эле жүрөм. Жакшы. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, Адилди TikToктон карап отурсаңыз, чынында акырын сүйлөйт, жай сүйлөйт деп ойлойсуз, Ал жакта бир окмуш, аябай сүйлөгөн, бардыгы менен тил табыша алган баладай көрүнөт да, бирок өзү ушундай жоош, акырын сүйлөгөн жигит экен. Эгерде сиздер тарапта дагы суроолор болсо, бизге WhatsApp аркылуу жазсаңыздар болот. 0508 400 100 номери аркылуу суроолор болсо жибериңиздер. Анткени дегенде көрүүчүлөр арасында, өзгөчө жаштар арасында TikTokто кантип жылдыз болуш керек, кантип тартып баштаса болот, кантип чыкса болот деген суроолор көпчүлүгүндө бар. Анын балким сырларын сизге Адил бөлүшүп өтөттүр. Андыктан барыңыздардан баягы суроолорду күтөбүз дейли. Ал эми азыр биз бир канча тынуубудан кийин кайрадан эфирден көрүшөбүз. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Сонун бир музыкалык чыгарманы сиздерге арнайлы кабыл алыңыз. Белек берүү биздин салдыбыз деген уран менен Пиала-Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Ноябрдын башынан декабрдын аягына чейин Пиала-Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулуп, сиз болгону Пиала-Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерде күнүмдүк билеттер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала-Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү олтуруп чай ичели. Пиала-Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала-Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Баалуу белектерди утуп алууга ар бир көрүүчүбүзгө каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо келген коногубуз менен маегибизди улантабыз. Суроолор болсо сиздер дагы жибериңиздер. Ал эми жогоруда биздин суроого сиздер жоопторду жибере берсеңиздер болот. Дагы да болсо аш көп жерде эмне көп деп айтылат эле. Сиздерден жоопторду күтөбүз. Биринчилерден болуп туура жазганга аракет кылыңыз дейли. Ал эми коногубуз болсо TikTok жаатында жылдыз, TikTok блогер бизде Адил бар. Адил Курманов бизде конокто. Адил, негизи эмне менен алектенгенди жакшы көрөсүң же бир гана TikTok'ту карап отурасың үйдө? Өзүм тренировка кылам. Дзюдо боюнча.
Анан окуп, анан тренировкага барчумун. Азыр окууну бүткөндөн ары тренировка эле, анан кечкисин TikTok салып коймой калды. Жакында жумушум боюнча иштеп баштайм, программист боюнча. Программаларды, программисттер абдан азыр керек учур болуп атпайбы, көпчүлүк жерге. Кандай үйрөндүңүз, кандай бир өзгөчөлүк жаратып сам деген ойлор болот эт? Жакшы эле окудум, өзүмө каалагандай, өзүмө керектүү эле окудум. Буюрса жакшы, эми иштеп баштасам болот, даярмын буюрса. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Негизи ата-энең жөнүндө, бир туугандарың жөнүндө айтып берсең, канча бир туугансың? Алар сени TikTokто кандай көрүшөт? Сени карап турушабы, же алар кызыкпайбы ошолор жөнүндө? Өзүм негизи жалгыз бир тууганмын. Мамам жалгыз баласымын, бирок тайкем, тайжемдердин колунда чоңойгом. Тайнем менен тайтамдын колунда чоңойгом. Алар байкем, эжемдей эле. Ошо мамам бар. Анан тайнем, тайтамдын колунда өскөм, карак колдор. Анан окууну аяктан бүтүп, Бишкекке тапшыргам. Ошо. Алар TikToкту сен ушул жакта жылдыз экениңди билишеби? Билишет. Көрүп турушабы? Көрүп турушат. Эмне деген бир ойлорду айтышат алар? Жакшы эле кабыл алышат. Алар балам дагы чык деппи? Алар менен кафе-сафе барып калганда сөткө түшүп калышат, анан алар таң калып калышат. Эмнеге түшүп атат, андай деп. Бул биздин эле адил го деппи? Туугандар болуп жүрүп калсак да, көчтөн сөткө түшүп кетсе, алар да таң калып эле, эмнеге мындай деп. Жакшы эле кабыл алышат. Сен тартып аткан учурда жардам беришсе керек, э? Жок, өзүм эле. Сен өзүң эле тартып турбайсың, ошондуктан да болсо керек, э? Эч кимге деле мындай тартышпагылачы же катышпагыла деп деле сурабайсың. Өзүм эле моменттерден кармап тартып эле, ошондой эле. TikTok блогер болуш үчүн телефон жакшы болуш керекпи? Штативтер керекпи? Ушундай мындай жарыктар, лампалар керекпи? Сен кандай кылып тартасың? Деги эле үйүңдө студия барбы же кандай? Негизи лампа керек, лампа керек, э? Бир лампа керек, анан жакшы сотка керек. Желательно iPhone болсо жакшы болот. Студиянын деле кереги жок. TikTok тартыш үчүн көчөдөн жакшы меселерден тартып койсо болот. Үйдөн болсо лампа менен тартып койсо болот, жакшы мындай. Задний фон жакшы болуш үчүн. Болду. Ошондой тартса жакшы болот. Монтаж боюнча монтаждаганды өзүңүз билет экенсиз. Кайсы программаларды көп эсе колдоносуз? CapCut, бир эле CapCut колдоном. Ошондон баарын жасайм көбүнчө. CapCut'тан жасайм. Калган азыр TikTokто шаблон чыкты. Готовый эле кошуп койсоң эле өзү жасап берет. Өзү эле жасап коет, э? Анан музыканы эле жакшы кошуп коюш керек. Болду. Анан жана TikTokто неме деген сөз бар го, рекке чыгыш керек депчи. Аны кантип чыгышат? Мисалы, атайын бир жолдору барбы чыгыш үчүн же видео өзү эле чыгып кетиши мүмкүнбү? Элдерге жакса кандай болуп чыгыш керек? Башкалардыкын билбейт экен, бирок меники ар бир салган эле видеом рекке кете берет негизи чынында. Өзү элеби? Кечкисин салып койсом кете берет да. Кечкисин салыш керек окшойт анда, э? Биле, меники ошондой метод. Кечкисин салсам жакшы кетет да. Эчтеке деле колдонбойм. Кечинде эле 2-3 видео салып коем. Эртең менен ошол маалда кирсем, уже кетип калган болот да. Мисалы, Инстаграмда айтып калышат да, ошол пост киргизгенден же рилсти киргизгенден кийин алдына комментарий жазып туруп, кайра ага жооп, ответить кылып туруп, хэштегтерди жазса, жакшы бир мындай рекке чыгат, көрүүлөрдү алып келет деген ойдолорду угуп калгам негизи. Мен өзүм колдонуп көрө элекмин, бирок анан TikTokто да балким рекке чыгыш үчүн ушундай нерселерди колдонуш керекпи деп ойлонуп калдым да. Жок, TikTokто не обязательно, ал видео жакшы болсо эле кете берет. Видеого жараша да. Мисалы, мен видео салып туруп эле кетирем, болду. Хэштег сөз жазбайм эчтеке. Видеону өзү эле чыгарыш керекпи же описание деп коебуз го, ошонусу жазыш керекпи? Видеого жараша да, кандай видео салынса. Жазып деле койсо болот, жазбай деле койсо болот. Бирок жазып койсо деле жакшы эле мындай түшүнүктүүрөөк видео болот да. Айырмасы деле жок. Түшүнүктүү. Жакшы, анда азыр болсо урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен чогуу тамаша рубрикабызды көрүп келели, андан кийин кайра жолугушабыз. Мына ушундай тамашалар болду. Маегибиз болсо биз уланта берели. Адил айтсаңыз, эмнелерди, кандай көрүүлөрдү көп көрөсүз? Мисалы, болсо YouTube'данбы, кайсыл жерден болбосун? Эмнеге кызыгып көрөсүз? Көбүнчө YouTube'дан тренировкаларды көрөм, жүздө боюнча. Приемдарды көрөм, кинолорду көрөм.
кээде драма көрүп калам. Эмеден. Ошолор кызыгам. Корейлердин бе? Ошо видеолоруңуздан байкап калдым, жаштарыңыз мындай тармалдатып чыккан ушуларыңыз бар экен да, аларды туурабайсызбы? Жок, анчалык деле эмес, эле көрүп коем. Анчалык ачайын эмес. Түшүнүктүү. Негизи баягы TikTok үчүн контент жаратуу үчүн ушу өзүңдү эле тарта берген ойлойсузбу, туура деп, же башка бир нерселерди тартсамбы деген пландар барбы? Мен өзүм үчүн мындай жакшы эле жагат, туура эле. Кээде тарса деле болот, жакшы моменттер болсо, ылайыктуу болсо. Көбүнчө өзүм тарткан эле жага берет негизи. Кыздардын жүрөктөрүн ээлеп, аларга көрүнүп эле, алардын баягы комментарийлерин окуп эле жыргап жатат экенсиз да. Эң сиз үчүн күлкүлүү жана кызыктуу комментарий кандай болду эле? Кызыктуу комментарий. Андай эме деле жок менде, көбүнчө жакшы комментарийлер болот мага. Хейт жок дегендей. Хейт жокпу? Жок. Көбүнчө жакшы комментарийлер. Видеолорум деле жакшы эле, мисалы. Ылайыктуу эле. Жаман немелерди деле тартпайм. Жакшы видеолор тартам да. Канча секундтук видеолорду тартыш керек? Көптү азыр көп көрбөй калышпадыбы, 15 секундка чейин тартсак болот. 6 секундтан 15 секундка чейин. Элдер ошол чейин эле чыдайт, азыр? Мына өткөрүп кетет да, мына кетип барат эле. Дагы кайсы TikTok блогерлерди сиз көп көрүп турасыз? Аябай отуруп деле көрбөйм, көбүнчө өзүм эле салып чыгып кете берем, салып турган чыгып кетем. TikTok көрбөйсүзбү? Жок. Өзүм эле салып чыгып кетем. Таң калыштуу экен, өзүңүз TikTokто көп видеолорду киргизип, блогер катары таанылат экенсиз, бирок элдерди көрбөй турбайсызбы? Аябай деле амындып көрбөйм, мындай экен деп. Кетип баратып, жакшы видео болуп калса, аны салып коем, ошондой сыяктуу болупчу. Мисалы бирөө тарткан болот, анан ошол трендте жүрүп аткан болсо, ошону көрүп салып коем да мен да. Мындай аябай момундай болом, тигиндей болом деп деле көрбөйм бирөөнү. Келечектеги пландарыңыз кандай өзү? Келечекте план буюрса өзүмдүн специалистим менен иштейм. Анан TikTok түшүнтүп алып кете берем буюрса. Жакшы видеолор тартып буюрса. Бир картайып калганга чейинки убакытты элестетип атам, Адил ошондо да TikTokто отуруп ай балдарым деп, бул нерсе көпкө чейин улана берсин дейли. Адил, сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн. Баягы ийгиликтер жарата бергиз дейли. Рахмат. Көрүүчүлөргө бир-эки сөз айтып койсоңуз болот. Чоң рахмат ушинтип чакырганыңарга. Мен биринчи жолу келип атам. Любимый телеканалынын көрүүчүлөрү, чоң рахмат ушинтип чакырганыңарга. Сизге чоң рахмат. Бул бизден билет болсун, дагы да болсо чай ичип бизди эстеп турыңуз дейли. Бүгүн Адил Курманов бизде конокто болду. Ал эми жыйынтык чыгарып койсок, урматтуу телекөрүүчүлөр, ат баспайм деген жерин 1000 басат деп көрүүчүлөр жогорудагы суроого жооп беришкен экен. Ал эми кийинки сурообузга тилекке каршы жооп келген эмес окшойт. Азыр бул жерден таппай калдым. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.